Баарына шүгүр болуп, азыр силерге ушу келген продуктты да. Кыял Жумабек кызы 6 баланын энеси жолдош убактылуу жумуштарда иштеп акча тапкандыктан азыр үйүндө бош. Кожоюну жумушу жок отурган үй бүлөнүн азык-түлүгү ченелүү гана. Бирок жумушсуз отурган жарандарыбыз өкмөттүн көңүл сыртында калган жок. Муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүктөн жардамдар берилүүдө. Нарын шаардык мэриясына жардам сурап кайрылган 1250 үй бүлөнүн ар бирине 25 килограммдан un, 1000 үй бүлөгө азык-түлүк баштыгы таратылып баштады. Мындай жардамдан Кыял Жумабек кызынын үй бүлөсү да кур калган жок. Жолдошум убактылуу иштечү, күнүмдүк продуктка кылып, продукт алып келип алчу. Карантин башталгандан баштап жумушу токтоп калып, анан ушу кичине кыйынчылыктар болуп аткан. Чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат. Аябай ыраазыбыз. Бул жолку жардам өкмөт тарабынан Нарын шаарына бөлүнгөн 1 миллион сомдун эсебинен таратылды. Бул акчага 1250 үй бүлөгө 25 килограммдан un сатып алынган. Ал эми 1000 данна азык-түлүк баштыгын жеке ишкер Нариман Түлеев жардам катары жиберген. Ушу силерге аябай чоң рахмат алдыңыз дейт, ушундай жардам бергениңерге. Анан Нариман Түлеевке да рахмат айткым келет мен. Ушу өкмөткө да ыраазымын бүт баарына. Un менен азык-түлүк топтомун таратуу калаанын батыш чөлкөмүнөн башталды. Гуманитардык жардам атайын түзүлгөн комиссиянын тыкыр көзөмөл менен таратылууда. Тажы вирус пайда болгондон бери өзүңүздөр билгендей өзгөчө абал киргизилди. Ошонун негизинде аябай чектөөлөр бар. Көбүнчөсү бизде эң негизги ошо жанакы соц жардам алып жүргөндөр тизмелерине сырткарыдагы жанакындай күнүмдүк турмуш менен, күнүмдүк эмгек менен, менети менен акча таап, азык-түлүк алып келген кишилердин баары өзгөчө аябай өтө оор акыбалга чыгып калды. Себеби алар ушул бизде стройкада иштеп, курулушта, же болбосо ошо мына парикмахерский иштейби, кафелерден кийим идиш жууп иштейби, ушундай швея болуп иштеп жүргөн бүт катмардагы иштеген адамдардын баары ошо үйдө отуруп калбадыбы чектөөгө байланыштуу. Анан ошого байланыштуу мына өкмөт тарабынан атайын спецсчет ачылып, ошого болгон Кыргыздын баягы намыскөй уулдары, кыздары ошол атайын спецсчетко көптөгөн акчанын салым кошкон. Ошонун эсенен ошол Нарын шаарына өкмөт тарабынан ошол түшкөн акчадан 1 миллион сом бөлүндү. Калктын айрылуу катмарына багытталган жардамдар мобилдик топтордун жардамы менен шаардын башка аймактарына да таратылып баштамакчы.